Саламатсыңарбы? Кыргыз тил сабагын өтөбүз. Дептериңерге бүгүнкү числону жазасыңар. 30-сентябрь күнгө шаршемби класс иши. Өтө турган темабыз көнүгүү иштөө. Сабагыбыздын максаты өтүлгөн тема боюнча көнүгүүлөрдү иштөө жөнүндө билесиңер. Көңүл бурууңар, кабыл алууңар, эске тутууңар, өнүгөт жомок аркылуу сабырдуулукка, бир нерсеге каниет кылууга, кайрымдуулукка, адилеттүүлүккө тарбияланасыңар. Өткөн сабакта хандарыбыз жомогунун 3-бөлүгүн окуп берем. Азыр болсо 4-бөлүгүн окуп берем. Көңүл коюп уккула. Жеп ичкени аз көрүнүп, ач көздүк арааны ачылды. Башка жашылчаларга тамчы суу береси келбеди. Эй дарбыз, хан көтөрсөңөр эле силерди өзүм багып алам деген убадаңды качан аткарасың? Деди тамыры кургап, эркинче өсө албай чаңкап турган ачылуу пияз. Менин жанымды кейитип, денемди жеп жаткан чака куртты алып таштачы, деп жалдырады картошка. Суу, бир тамчы суу берип койчу. Өзөгүм катып, куурап баратам, деди Бадыраң ыйламсырап. Дарбызга ишенип боорукер дыйкандан качып келген бизге да чала болду көрүнөт. Эми күнгө күйүп, тукум курут болобузбу деп үшкүрүндү коон. Мынакей балдар, хандарыбыз жомогунун 4-бөлүгүн окуп бердим. Эмкиде калганын улантабыз. Китебибиздин биринчи көнүгүүсүн карайбыз. Жашылча жемиштерди 2 сапка бөлүп жазгыла. Алар кайда кантип өсүшөт, айтып бергиле, үйүндү табыштарды санагыла. Жашылчалар жана жемиштер деп 2ге бөлүп алабыз. Жашылчаларга сабиз, капуста, пияз. Мисалы, сабиз деген сөздө канча үнү тугуш бар? Мында 2 үнү тугуш бар. А жана И. Эми жемиштер. Мисалы, алмурут деген сөздү алсак, 3 сөз бар. А жана 2 У үндүү тыгыштар бар. Өзүңөр улантып, үнү тыгыштардын санын жазып коесуңар. Кийинки 2-нчи көнүгүү тексттеги сөздөрдөн 2 сапка 5-10 сөз бөлүп жазгыла. 2ге бөлүп жаздык. Биринчиси жоон үндүлөр катышкан сөздөр, ал эми экинчиси ичке үндүлөр катышкан сөздөр. Дептериңерге 2-нчи көнүгүү деп сөздөрдү жазасыңар. Үйгө тапшырма 3-нчү көнүгүү кроссвордду дептериңерге чыйып толтурасыңар. Ушуну менен сабагыбыз жыйынтыкталды. Саламатта калгыла.